Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Hurmatlı cemaat, jaratkan Allah Ta'alaga süykümdü amallardan biri Falak menen Nas sürelerini okup жүрүү. Falak bul kul a'udhu bi rabbil falak. Nas bul kul a'udhu bi rabbin nas. Uqba ibn Amir sahaba olgan Uqba, atı Uqba radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir jolu putundan karmama aytın dedi. Ya Resulallah, bana Yusuf sürösün, Hud sürösün okunuzçu depçi. Peygamberimiz aytdı, ey Uqba dedi, sen Allah Ta'alaga en süykümdü olgan oşol sorunu sorabaysın, oşonu okup berбеймби mi sana dedi. Al gaysi, kul a'udhu bi rabbil falak dedi. Manaki kul a'udhu bi rabbil falak min şerri ma khalaq ve min şerri ghasiqin idha waqab ve min şerri neffasati fil uqad ve min şerri hasidin idha hasad degen sure. Falaqtın Rabbisi bul degen taң atkanda, şu taңды jaratkan Allah Taala, şu Allah Taala'dan men saktanuunu tileymin, pana tileymin. Emneden min şerri ma khalaq, jaralgandın jamandıklarından. Kança dünyada jaralgan nerse olsa gözgө görünmөгөн, görünbөгөн, kичинекей çoң, uşunun jamandыгынан sактанууну tileymin. O taңды jaratkan Allah деген söz. Bul falak degende gebir alımlar taң dese gebirler mahluk деп aytат eкен. Kab ahbar aytат falak degen bul dozokto bir üy var eken. Kaçan oşol үйдүн эшигин açsa, oşo ысыктыгынан дозоктуктар кыйкырып берет экен. Дозокко түшкөндүн өздөрү. Кээ-бирлер айтат экен, дозоктун o эң түбүндө ушундай bir өрөөн бар экен. Аны жаап койгон дейт. Аны ачканда анын ысыктыгынан эч ким эмей кала куткарылбайт. Дозоктуктарда дозоктун өзү коркот экен да. Мындай деп айтат. Кээ-бирлер дозоктун аттарынын bir аты дейт, falak. Демек ошол дозокту жараткан, дозоктун ичиндеги азаптарды, ушунда үйдү, же ошол чуңкур, үңкүрдү жараткан Алла Тааладан пана тилеймин деген сөз дагы айтсак болот дейт. Мин шарри ма халак, бардык жаралгандын жамандыгынан, анын арасынан шайтан дагы бар. Шайтандын аскерлери дагы бар. Ошолордун жамандыгынан сактагын деп сурап атабыз. Wa min şerri ghasiqin idha waqab degeni kaçan gün batkanda karangı giret, oşo karangılıktın jamandыгынан деп. Gün batkanda karangılık giret, karangılıktın jamandыгынан. Antkeni көп жаман иштер көбүнчө караңгылыкта болот да. Түндөсү болот. Күндүзү кичине адам уялабы, башка көрүп калабы дейби, кечкурун кылат экен күнөөлөр. Ушунун жамандыгынан дейт. O min şerrin neffasati fil uqad. Jana sıyqırçı ayallardan tüyüngө üylөгөн деп dem salıp oşolordun jamandыгынан ya Allah saktagın depçi. Ушулна бүгүнкү күнү өтө көбөйүп аткан учур. Саясатчыны, содагерди, тугандарды көрө албай, бири-бирин сыйкырлап, дубалап, кара дубалап, магия, порча, сорча деген ар жерден алар эмне кылат? Ошо түйүндөргө атайы сүрөтүн алып келип, чачынан, же болбосо кандай бир ыплас нерселерге, тырмак, сүрөт, ушундай нерселерге наффасат дегени деген сөз. Фин уqad ошо түйүндөргө түйөт экен да. Көрбөйсүзбү Алла субханаху ва таала эмне деп атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды дагы ушундай кылып сыйкырлашкан да. 11 түйүнгө сыйкырлаган. Тарака сакалынан, сакал чачтарынан алып туруп, ошого сыйкырлап туруп, тарака байлап туруп, анан кийин о бир кудукка салып, таштын астына, кудуктун ичиндеги таш бар, таштын алтына бастырып койгон эле. Мына жерде дагы айтып атат, "Ва мин шарри наффасати фил уqad" дейт. Бул ким? Савахир, сыйкырчы аялдарды айтат. Эркектери деле бар, мисалы, бул менен заниматься эткен, бирок көбүнчө аялдар экен да, ушундай жаман иш менен алектенгенче
Ошондуктан Алла субханаху ва таала бул жакта аялдардыкын айтып коюп атат да. Омин шарри хасидин ида хасад, жана мен Алла Тааладан сактанууну тилеймин. Эмне нерседен десе, көрө албагандыгынан. Бул дагы өтө жаман нерсе экен. Адамдын көзү деген жаман экен. Мынакей хасад деп эмнени айтат десе, ушул сиздеги Алла Таала берген неаматты жок болсо экен, ал менде болобу болбойбу мага кызыктырбайт. Бирок ушу адамда болбосо экен дейт экен да булчу. Бунун ушу арманы ушу экен да. Ушу да болбосо экен дейт экен да. Мынаны хасад деп коет. Хасад деген өтө чоң оору, көрө албастык, ичи тардык деген өтө чоң оору. Бул көрө албастыктынчы зыянычы көрө албаган кишинин өзүнө эле кайтат экен да. Бул деген Алла Тааланын тагдырына ыйман келтирүүнүн алсыздыгынын жыйынтыгы чыгат экен. Эгерде Алланын тагдырына ыйман келтиргени бекен болсочу, ал андай кылмак эмес да. Жараткан Алла Тааланын тагдырына, бөлүп берген тагдырына каршы чыгуу деген сөз экен. Эми буга Алла Таала ушуну берди, буга мындай берди, буга тигиндей берди. Алла Таала бөлүп берди бунун бардын. Илим болсун, бийлик болсун, байлык болсун, ден соолук болсун, ырыскы болсун, өң болсун, күч болсун, бала чака болсун. Эмне нерсе болсо бунун бардын жараткан Алла берди. Ошо Алла Тааланын бөлүп бергендигине бул каршы чыгып атат да. Эмне үчүн сен буга берип койдуң дегендей да. Бул ушундай чоң өтө күнөө болот тугандар. Бул Алла Тааланын неаматы жок болсо экен буда деп айткандыгы. Алла Тааланын берген неаматына мындайча айтканда жек көрүп атат бул. Алла Тааланын бөлүп бергендигине наразы болуп атат. Эмне үчүн ушундай кылып бердиң деп. Алланын кылганына каршы чыгып атат. Алла Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен кимге кааласа, эмнени кааласа берет. Ошого сараңдык кылып атат. Жана Алла Тааланын досторуна душмандык кылып атат. Көрбөйсүзбү? Жана бул шайтанга жардам берип атат дейт. Мынакей. Көрө албаган кишинин иштери ушул экен да. Кандай деген жаман иштери бар тугандар. Ошондуктан ар бирибиз жүрөгүбүзгө көрө албастык келсе, тазалашыбыз керек экен да. Токто, буну Алла берди. Сен андай кылба деп жүрөктөгөн нафсти тазалап турбаса, адамды жамандыкка алып келип коет. Мынакей урматтуу тугандар, канча нерселерден пана тилип атабыз. Эң биринчиси мына жаралгандын жамандыгынан шайтан баш болуп, андан кийин мынакей түндүн караңгы киргенде түндүн жамандыгынан деп атабыз. Андан кийин мына ушу сыйкырчылардын жамандыгынан, алар ушу түйүнгө дем салып сыйкырчылык кылгандан. Будан анткени сыйкыр бар таксырлар. Андай деп айтпайбы, сыйкыр бул бар. Көз тийүү деген бар. Бул жок эмес. Айну хаккун деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбызга сыйкырчылык кылып атпайбы жөөттөр. Бул пайгамбарыбызга тийген. Пайгамбарыбызга ушул аят түшкөн. Ушуну окуп жүрсүн деп. Андан кийин акыркысы мынакей ушу көрө албагандардын көрө албагандыгынан. Бул өтө жаман нерсе экен. Ушу 4 нерседен биз Алла Тааладан жардам сурап атабыз да. Жаралгандын жамандыгынан, түндүн ушу караңгылыгынан, ушу караңгы түндүн жамандыгынан, жана сыйкырчылардын жамандыгынан, жана көрө албагандардын жамандыгынан. Ушулардан биз күн сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир намазда, жана багымдат намаз менен шам намаздан кийин 3 иреттен окуйбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушу Алла Таалага эң сүйкүмдүү болгон аяттар, сүрөлөр, мынакей бир риваяттерде келет, муаввазатайн дейт. Бул деген Алла Тааладан жардам, пана тилей турган сүрөлөр, специальный өзгөчө сүрөлөр болуп эсептелинет экен да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи жатаарда Ихлас сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн окуйт эле дагы, колуна дем салат эле. Деп дем салып, башынан, жүзүнөн мында кылып туруп баарына сылап, кол жете турган. Өзүнүн денесине ал ичи, путуну, аркасы бардыгын ушундай кылып туруп дем салат эле. 3 жолу жатаардан алдын. Ал эми ар бир намаздан кийин 1 иреттен. Ихлас сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн 1 иреттен. Бирок багымдат менен шамдан кийин 3 иреттен. Эмне үчүн ушунчалык көп окулуп атат бир күндө? Карасаңыз бир күндө канча, бул ар бир намаздан кийин окулуп атат. Себеп дегенде мына нерсенин жамандыктары жаман экен да. Бул бизге
карасаңыз ушундай кылып туруп бир чоң зыян алып келип кое турган нерсе болгондуктан биз ушуга буйрулганбыз туугандар. Бул Укбага айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала уаллимук хайра суратайн каратаха", мынакей сага үйрөтөйүнбү ушундай бир эң жакшы сүрөлөрдү. Куру таха экен, окулунган ушул сүрөлөрдүн эң жакшысын деп кул ауду бираббил фалак менен кул ауду бираббин насты окуткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага буйрук берди дейт. Амарани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан акра бил муаввадатайн фи дубри кулли сала. Ар бир намаздын аркасынан окуганга мага буйрук берди дейт да. Демек ар бир намаздан кийин мына ушу сүрөлөрдү окуп жүргөн дейт. Анан ооруп калганда дагы дем салганда Айша энебиз радиаллаху анха айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу сүрөлөрдү окуп дем салат эле дейт. Мына өзүбүзгө дагы окуп дем салсак болот экен, балдарыбызга дагы, ооруп калган кишилерге дагы окуп дем салып, өзүбүз Алла Тааладан сактоо. Мынакей, мына ушу тумар. Будан чоң, будан кыйын, будан күчтүү тумар жок да. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүзгө боор урсак, анда өзүбүз ушунга бекем окуп, маанисине көңүл буруп окупсак, иншалла Алла Таалам ушу сүрөнүн себебинен, ушул аяттардын берекесинен сөзсүз сактайт иншалла. Subhana rabbika. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah.